суроону берейин. Интернеттен маалыматтарды издеп отуруп, ушул сиз ушул Кытай маселесине келгенде сиздин калчынын өзүңүздөн угайын дедим. Бирок Адахан мырза кайсы бир жылдары Кытайга барып, кулчулук кылып жүргөндөбү же туткунда калып калган бир 7-5 кыргызды өзүнүн бал тилинде салып атып сууруп чыккан деген жазылып экен. Ошол окуя жөнүндө чынбы? Мен бир эле ал жактан эмес, мына Казакстанда жүргөн, Россияда жүргөн көп эле биздин жарандарды ошол бөтөн жерде жүргөндөн көрө ошол жерде тапкан акчаңды Кыргызстандан тапсаң болот деп эчендери кетем деп аткан жеринен да токтотуп калган учурларым аябай көп болду. Мен билесизби, ушул карарып көзү жылтырап турган болсо ошол кыргыздын кызы же кыргыздын жигити бөтөн жерде турганда жүрөгүңдү алып жерге чапкың келет. Ошол сенин каның, ошол сенин бооруң, ошол сенин бир тууганың. Эмне болсоң дагы ошол жерде костюмуңду сатсаң дагы ошого билет алып кайрадан Кыргызстанга кайтаргың келет да. Ошол сыяктуу жүздөгөн кишилерди кайтарганым бар, бирок соопчулукту жарыя кылып айтыш менен соопчулугуңду жуулуп кетет дейт. Ошондуктан мен купуя көп нерселерди купуя Баары билип алдык интернет жаңылыктардан. Жакшы. Эми жалпы көрүүчүлөргө эскертүү иретинде бүгүнкү теманын негизинде жалпы калкка кайрылуу иретинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтсөңүздөр. Мына Адахан мырза деле канчалаган жерлерде иштеп келгенсиз. Мен сиздин жанакы эмеңизди сыйлайм. Тилиңизди. Сиздей мен сүйлөгөндө мен эч жакмын батыратып кетмекмин. Анткени мен духум бар, тилим жок. Сиздики духуңуз жок, тилиңиз бар. Госсекретар болуп турганда идеологияны көтөрүп салсаңыз эң сонун болмок да. Мен ошондо сизге ушундай үмүт кылгам. Өткөндө биз сөз болгондо кимди атат элең политиктерден десем, Кулов менен Мадумаровду атат элем деп койдум. Мен жок. Ушундай талаша башташты. Кимди ким атат бул? Жок, анан Эмнеге атам деди? Сиздин эмеңиз бар да, бул ушул оюңузду элге жай албай атасыз да. Айланайын, ошо саясатка аралашып жүрөм деген сен түшүнбөсөң мени башка карапайым эл кайдан түшүнөт? Мен түшүндүрүш үчүн айланайын. Мындай да, азыр караңгылыктын доору да. Караңгылыктын доору. Ошо өзүңдүн сүйлөп аткан сөзүңдү дагы караңгылык да. Баягы мамлекеттик идеологияны көтөрүп салсаң болот эле. Айланайын. Менден акылдуу, менден окмуштуу болгон не деген залкарлар, Жусуп Баласагындар, Саякбай Каралаевдер, Чыңгыз Айтматовдор, Болот Шамшиевдер не деген алтын сөздөрүн жазды, ошолорду окуп көтөрүлбөгөн элди мен көтөрөмбү? Ойлонбойсуңар, кичине бир акыл чуркабайсыңар. Биздин мамлекетте ар бир адам өзүн өзү көтөргөнгө аракет кылыш керек. Ким каалаганын кире бер, каалаганыңды жасай бер. Бирдеме десе эле эки сөздү билип алган азыр кыргыз. Демократия, тең укуктуулук. Демократия деген бул ошол шайтандардын уйгунун чыгарган маселеси. Анан аткаңар келсе ат кылайлы. Эгерде келиңиздер, бул жерде кыргыз деп күйгөн, кыргыз деп жүргөн азаматтарды атып келип ушул күнгө келдиңер. Кыргызды курутуп келип ушул күнгө келди. Коңуздар, атышкандан Кудай сактасын, бул жакта суроого мындай пейлиңерди оңдогулачы кичине бир. Келиңиз. Суроо. Саламатсызбы? Мен мындай суроо берейин дедим эле. Мисалы Кытайлар кыргыздарга карыз берип атышат да. Анан кийин ушу кыргыздар кытайлыктардан карыз алганын качан токтотушат. Анан кийин ушул кытайлыктар болсо карызыңарды бербесеңер нарын областта алып коем дейт. Ушуга кандай карайсыз? Эми алар берип атат деп эле сураса берет да. Ошо сурап тилемчилик кылбай турган бир азаматтарды карабайлыбы, бир намыстуу азаматтарды. Мына бизде арет болуш керек. Малайзияда аябагандай каттуу толкун болуп, жер титиреп, каттуу кыргын болду. Каттуу кыргын болду. Ошол дүйнө жүзү көмөк сунуш кылышты. Карагылачы, элдин сыйын, элдин өзүнө болгон абирин, өзүнүн намысын Американын жардамынан баш тартып коюшту. Эмне үчүн баш тартып койду? Себеп Американын кызыкчылыгы Малайзиянын кызыкчылыгына дал келбегендиги үчүн баш тартып койду. Мына биз ачка калган кезибизде дагы жардамыңарга рахмат деп койду. Биз эмне болуп калдык азыр? Бирдеме боло калган болсо эле, бир эки кап чекер алып келген болсо эле, айланайын деп эле жет атасына чейин бата берип эле жатып калып атабыз. Бизден намыс калбай калды деп атпаймынбы? Намыс жөнүндө сөз кылган кишилерди азыркы могу жигит айткандай кылып жоготуш керек деген эмне. Кийинки суроого кезек беребиз, келиңиз. Азыр сиздер деген ошо кыргыз атуулдарынын ички дүйнөлүк кыргыз деген намысы жок деп жатасыздар да. Кыргыз деген дин, сезим деген жок калды депчи.
баары эле сатылып кетип атат, жеңил ойчулук болуп атат депчи мен кошулам. Кандайдыр бир деңгээлдечи. Анан ушул маселени чечүү үчүн мен ойлойм бардыгы деген ошо жаш муундардан башталат. Окуучулардан, студенттерден ошолорго ушул нерсени жеткирүү үчүн кандай иш чара кылсак болот? Ар бир адам өзүнүн алдына максат коюш керек. Аны жайылтып жүрүп көчөмө көчө шуркап жүрүп жайытпайт кызым. Интернет маалымат жок дейсиңер, азыр Кудайга чексиз шүгүр келтиргиле. Бир телефонуң көтөрүп жүргөн телефонуңду бассаң эле баардык маалымат ошонун ичинде. Намыс ариет калбай калды дегенде бул эми ачык факт болуп атпайбы? Себеп жетекчилик бир нерсе десе жетекчилик ушуну камсыз кылбай атат же программа иштебей атат. Адамдын өзүндө болуш керек. Адамдын өзүндө аң сезим болуш керек. Маселен 30 бала бир класста окуйт да. Бир эле агай, бир эле эжекей сабак берет. Ошонун ичинен 5өө мыкты окуп бүтүрүшөт, 25 эптеп бүтүрөт. Эмнеге? Себеп 5өө ошого далалат кылды. Ошого ынтызар болду, билим алышка аракет кылды. А бүгүн издеп билим алам деген болсо, ошол үйдө жатып ала берсе болот. Мүмкүнчүлүк бар. Тек гана багыттуу туура алуу керек. Жакшы, кийинки суроо. Бизде азыр көбүбүз баягы уюмдар толтурат да, бизде азыр Американын проплаченный уюмдары бар, Россиянын проплаченный уюмдары бар да. И даже университеттер бар. Мисалы үчүн Славянскда окугандар Россиянын сөйлөйт да. Аутсада окугандар Американы сөйлөйт, Турцияда окугандар, Манас окугандар Турцияны сөйлөйт да. То есть кыргызды уже бөлүнүп атабыз да, уже ичибизден бөлүнүп атабыз. Бирок үй бүлөдөн да ошол нерсе айтылбай жатат да, сен кыргызсың деген нерсе. Мына паспортубуздагы кыргыз деген алып салды, титульный нацияны алып салды. Кыргыз жараны эле болуп калдык. Анан паспорт бекер берилсе, толтурабыз барып паспорт бекер алып алдык. Аякта кыргыз жараны деп эле турат. То есть бул деген 25 жылдан кийин ошо кыргыз жараны болгон Кытайды же Америка болобу, президент боломса, азыркы жаш бала шайлап койгонго болот да. Атыңыз ким? Руслан. Анан мындай суроо. Бул кыргыздын мен кыргызмын дегенди жаратыш үчүн сен балаңдан тарбия алып баштайсың да. Мен баламан, мисалы үчүн сен кыргызсың балам, айланайын. Сенин жети атаң мындай деп атам да. Бирок менин балам чоңойгуча 25 жыл өтүп кетип атат да. Менин балам мен кыргызмын дегенче. Ошол убакка чейин биз өзүбүздүн кыргызчылыгыбызды алдырып ийбейбизби деген суроо да. Сиздин сурооңузда аябай жандуу бир маселе бар да. Балдардан башташ керек деп. Тилекке каршы мына азыр ашканага киребиз. Мен күндө Бишкекти кыдырып бир ашканаларга кирем. Ушундай мондай кыздар болуп турат. Говадный жейсизби, баранный жейсизби дейт. Айланайын. Уйдун этиби, койдун этиби деп эле сүйлөсөң эч кимге. Мен ушу Бишкекте чайканалар калган жок болсо керек, ушул урушпаган кыздардычы аябай ошол жанагы тейлеп жүргөн азаматтарды сүйлөгүсү келбейт. Себеп коркуп калыптыр. Мына кээ бир ашканаларга кирсең бизге тыюу салган дейт кыргызча сүйлөгөнгө. Себеп аттары башкача да алардын, түшүнүктүү болуп турат да, кайсы мамлекеттер, кайсы элдики экендиги. Бизге тыюу салган дейт. Көрдүңүзбү? Биздин жерде, биздин элде жүрүп, иштеп атып, өзлөрүнүн мыйзамын, өзлөрүнүн тилин киргизип атат. А биз жайылып жүрөбүз да. Көрүнгөнгө. Эмнеге? Себеп эрк жок. Намыс, ариет жок деп атпаймынбы? Анан кандай кылып десең, бирок көчөдө баратсаң делечи, чулдырап апасы жетелеп бараткан болот, же чоң энеси жетелеп бараткан болот, орусча сүйлөп баратат да. Мага канчалары келди да. Биз Кыргызстанга келебиз деп аракет кылып, ушун даярдандык эле, 6 ай, 7 ай даярдандык эле. Кыргызча сүйлөп үйрөнүп келдик эле, бирок бирөөң да кыргызча сүйлөбөйт экенсиң деп атат. А ошого бирөө күнөөлүүбү? Сен кыргыз, мен кыргыз, бул кыргыз, баарыбыз күнөөлүүбүз. Неге? Өз тилиңди чанасың. Уяласың өз тилиңде сүйлөгөндөн. Когда моя папа пришла деп, ката болсо дагы орусча сүйлөгөнгө аракет кыласың. Неге? Себеп кем акылдык. Дин менен тарбияласак, биз ошаяктын каада салтын алып койбойбузбу? Мисалы үчүн Кувейттен окуп келгендер ошаяктын каада салты менен келип атат. Дубайдан, Арабиядан окуп келгендер ошаяктын каада салтын дин менен кошо алып келип атат бизгечи. Кээ бир ислам динине каршы адамдар кээ бир убакта ушундай деген бизге түшүнүктүү берип коюп атат да. Эгерде силер диндешип кетсеңер, же ислам динине жакшы көп берилип кетсеңер, арабташып кеттиңер, же башка мамлекеттин каада салтына өтүп кеттиңер дейт. Бирок чындыгында андай эмес. Ислам дининде ошол өкүмдөрдүн ичиндеги бир нерсе, мисалы үчүн парыз, важип, сүннет дегендердин бири, ошолордун эң акырында ошол кайсы мамлекет же кайсы коом болбосун ошолордун адаты деген жери бар. Ал адату мухаккамат. Ушундай эреже бар да. Кайсы коом болбосун ошол жерде үрүп адат эгерде шариятка каршы келбеген болсо, ислам дини эч качан буга каршы чыкпайт. Биз кыргыздар урууга бөлүнүп, жерге бөлүнүп, партияга бөлүнүп кетип бараткан болсок, азыр маскапка бөлүнүп ит болуп атабыз. Бул жигиттин айтып атканы мындай: Кувейттен окуп келгени Кувейт болуп келип атат, Пакистандан окуганы Пакистан болуп атат, Индиядан окуганы Индия. Ушуга биз кыргыз ата баба салттуу ислам динин кармап калганга эмнеге аракет кылбай атасыңар деп атат.
Эң туура суроо. Мен ар жума сайын ушу маселени көтөрөм. Неге ушуга? Баягы талтайып отуруп окугандар бар, колун көкүрөккө алып окугандар бар, Шафий мазхабына кирип алып окугандар бар, Маликиге сизи бар. Кыргыз бул көрбөгөн нерсесин көрө калган болсо эле ушундай болот экен деп ээрчимебиз бар деп атпайбы? А биз өзүбүз Ханафи мазхабында болгондон кийин Манас эпосунда эмне деп айтылат? Эрте менен туруп дааратын алып таңкы намазын окуурда сайып кетти деп атат. Демек, Манастан берки келаткан салттуу исламды кармаганга эмнеге аракет кылбайбыз? Ошону айтайын деп турган жерим, бул жерде ошол окуган балдарга, кээ-бирки балдарга бул жерден окуганы баратканда туура эмес багыт берилген. Кайтып келгенден кийин ошонун натыйжасы бүгүнкү күндө көрүлүп атат. Эмне ошол жака жиберип атабыз биз? Муктаждык бар. Өзгөчөлүк бар да, мисалы үчүн өзүңүз көрдүңүз, Саудияга барсаң, жанагы жерде араб тилинен же болбосо фык илимдерин билген алдымдар көбүрөөк. Пакистанда хадис илимини, башка Марокколордо мисалы үчүн Куран илиминен өзгөчөлүк бар да. Ошолорду алып келип бизге алып келсе болот, бирок жанагындай аларга туура багыт берилиш керек да. Кытай менен иштешсең да болот. Башка мамлекеттер менен иштешсең болот, бирок кыргыз жүзүңдү жоготпочу. Намысыңды жоготпо, кызыкчылыгыңды жоготпо. Өзүңдүн улуттук каада салт аң сезимиңди жоготпо. Иштеше бер. Бирок берилбеде жанагындай бир арзан акчаларга, бир канча тыйындарга берилип кетпе. Ар бир тарабын өлчөшүбүз керек да. Аябагандай 40 жолу өлчөп, анан кийин бир чечимге келишибиз керек. Аны үчүн мамлекет күчтүү болуш керек. Мамлекет качан күчтүү болот? Ар бир кыргыз күчтүү болгондо. Мамлекет өзү күчтүү болот. Анан кыргыз таза болгондо бийлик таза болот. Бийлик таза болсо баары чечилет. Рахмат. Кытай Кыргызстанга ишенимдүү өнөктөш боло алабы же келечекке коркунуч туудурабы деген суроонун тегерегинде талкуу кылдык. Келген конокторубуз дагы өзүнүн мыкты ой пикирлерин билдиришти. Албетте бул маселе туурасында биздин мамлекет башчылар дагы терең ойлонуп, кылдаттык менен иш алып барат деген ойдобуз. Ушуну менен чегирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.